Ellerden dostluğu, senin tilegin, birimdik yolunda barasın meken. Ulutlar aralık, dostluk jelegin, sen biyik götürüp yürasın meken. Mahmutcan Atajanov көп жылдан бeri ыр жазуу менен алектенип келет. Бүгүн да бизге саясий кургай элек ырларын бошой калса чиймелей салчу чөнтөк дептеринен окуп берди. Эки эл кыргыздар менен өзбектер иманду чыныгы дос болгондайым. Достуктун сепилин куруп илгертен талайын табышкан түз жолдон дайым. Достор менен үйүң болот Гүлүстан. Достукта жашоого жол тандаганбыз. Тарыхый достуктун жибин үзбөстөн түбөлүк достукта жашай алабыз. Өзбек тилдүү мектепте аяктаган каарманыбыз дилим кыргыздыкы болуп калды дейт. Кыргыз кошуналар менен ынтымактуу жашап, көп дос күткөн Махмутжан Атажанов кыргызча ыр жазып, китеп чыгарганга да жетишкен. Жаштыгымда окуганыбызда мектеп жылдарында шаарда кыргыз тили жөнүндө эч кандай бир маанилүү бир иш-чаралар жүзөгө ашырылган эмес. Анткени кыргыз мектептерде санактуу болгон 2-3 мектеп шаарда. Көбүрөөк өзбек мектептер болгон. Мен өзбек мектепте окуганмын. Ол мектеп бузулуп кетти. Бул Орта Азиядагы эң биринчи мектеп болгон өзү, тарыхый мектеп. Аны бузуп салышты. Өзбек мектепте окуп, кийин ошо мектепте окуганыбызда кыргыз тилини 10-класс, 11-класстарга жеткенибизде программа киришкен да. Бул өкмөттүн кичине кемчилиги болгон болсо керек. Себеп андай тилди өнүктүрүү саясаты токтоп калган учурлар болгон, кез болгон ошондой болсо да мен өзүм достарыма эргешип кыргыз балдар менен көп маалада жашагандар болгон да, дос болуп, өзбек, кыргыз баары бир адам баласында жашаганбыз да. Кыргыз балдар өзбекчаны үйрөнүшкөн, өзбек балдар кыргызчаны үйрөнүшкөн. Эң жакшы да ошондой бири-биримизге болгон урматыбызды белгиси ошол болгон. Тилди билсең, элди билесиң деген макал бар да. Ошон жаштыктан шу окуп, кыргыз тилине көңүл буруп, кыргыз акындардын, жазуучулардын китептарын кичине окуп, аларга этибар бергенимден кийин мада бир кандай ыклас пайда болгон. Кыргызча жазыш, кыргызча окуш. Махмутжан Атажанов Кыргыз Республикасынын билим берүүсүндө эмгек сиңирген кызматкер, акын, педагог, журналист, эмгек ардагери. Мунун баарына маңдай терин төгүп, кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн татыган. Учурда Оштогу номер 1 эмканасында мамлекеттик тилди өнүктүрүүчү адис катары эмгектенип, медициналык терминдерди кыргызчалап, китеп чыгарып, медицина кызматкерлеринин тилге болгон мамилесин тереңдетүү менен алып урушуп жүргөн чагы. Президентибиздин жаллыгы чыккан. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү жөнүндө чаралар деген жаллыгы бар. 2014 жылдан баштап 2020 жылга чейин өлкөбүздө, республикабызда бардык мамлекеттик кызматты ээлеген жетекчилер сөзсүз кыргыз тилин, бул демек мамлекеттик тилди толук так билиши керек экен. Андыктан биз ошо жалдыкты аткаруу максатында өзүбүздүн тармакта, шаардагы медицина мекемелеринде атайын иштеп чыгарган иш-чараларды таратып, аларды аткарылышын талап кылып атабыз. Кыргыз тилине болгон кызыгуусу мектепте окуп жүргөндөр ойгонуптур. Улуу акын Токтогул Сатылгановдун 85 жылдыгына арналган аземде ырларына көзү түшүп, анын чыгармаларын казып окуй баштайт. Токтогул аркылуу кыргыз поэзиясына сүңгүп кирип, өзү да бошой калганда ыр жазууга белсенет. Жазган ырлары гезит журналдарга жарыяланып, кантип чыгармачылыктын тегирменине кирип кеткенин байкабай калган экен. Урмат менен үйрөндүм. Бир ыр жазганмын кыргыз тили жөнүндө. Тилиңе кулдук кылам деген деп аталат. Ассаламу алейкум, кыргыз тили. Мен сага ачайын көңүлүм дилим.
Sağa arnap жаздым algaçkı ırım, tandap seni ulu tillerden birin. Manastın, Toktogul'dun, Çıngız'dın tili, dese tanışat elder Kırgız tilin. Men de işendim ürenip bu tildi, köp kırdu eken çeber Kırgızdın tili. Çoğun manelü eken zalkar eldin tili, maqtauga arzet anın erkin dili. Kırgız tuğandar menen dostukta yaşap, eklas koyup ürendim Kırgız tilin. Ырлары мазмунду, салмактуу боло баштагандан тарта сыйлыктарга илине баштайт. Сыйлык алганы каарманыбыздын тилге болгон жоопкерчилигин арттырып, 2010-жылдан тарта мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, жайылтууга жеңди түрө киришкен. Медицина тармагындагы которулбаган терминдердин топтомун атайын 300 сөздөн турган сөздүк кылып чыгарган. Эмгеги студенттерге, дарыгерлерге пайдасы тийип жатканына ыраазы. Менге бул кандайдыр өзүмө кызматыма, жашоо турмушума kanday daima bu tildi үйрөнгөнүм ага чоң колдоо болуп келатат. Мына азырда иштеп аткан жеримде кызмат аткарып атам. Кыргыз туугандар менен мына эмгек жамаатынын көпчүлүгү кыргыздар бир жерде иштейт, шаарда да бардыгы ушундай. Алар менен алардын тилинде мен сүйлөшө алгандыгым бул мен үчүн чоң бакыт. Махмутжан Атажановдун телефону тынбайт. Башка клиникалардагы тааныштары, кесиптештери ар кандай терминдерди кыргызчага которуп бере салчы деп суранышса, мектепте окуган неберелери жат жазуу жазарда чоң атасынын жардамына муктаж. 12 айдан ашык отурдум да, bir жылдан ашык болду. Жуда кыйын болду да. Сөздүктөрдө кээ бир атоолордун көтөрмөсүн таба албайбыз. Bu kitapka karayımın, bu kitapta paraqtayımın, başkası geyizlerge bunu emi özümüzdün bunu çıkarganda anca köp nuska çıkaran yok. Biz bar joğu 500 tane çıkardık. Hiç kim karşılagan yok. Özümüzdün капчыктан кетти жол. Ишинет так мындан улам эл арасында колдоого алынып, кесиптештердин арасында өзгөчө сыйга ээ. Шу Махмут аке өзү бизде иштегене номер 1-үйлөө дарыгерлер борборунда иштеген аябай көп болду. Бул кишини бир эле мен эмес, бардыгы аябай сыйлашат шаар боюнча. Себеби дегенде башка улуттун адамы өзү, бирок ушул кыргыз тилди аябай өздөштүрүп, кыргыз тилдин бүт эрежелерин жакшы билип, мындайча айтканда баягы көпчүлүк кыргыздардан дагы, киргиздерден дагы, кыргыздардан дагы жакшынакай болуп, ушул кыргыз тилди колго алып үйрөтүп келе жатат. Окшош күндөрдү жактырбаган каарманыбыз ак халатчындардын арасында ар кандай кызыктуу таймаштарды уюштура коюп, ыр жандууларын поэзия кечесине чакырып, ар жыл сайын жаңы программалардын үстүндө иш алып барат. Махаббат жөнүндө жазган кичи бир ырым бар, окуп берейин. Сүйүү бул эмне, махаббат эмне десе, ашык булбулдан сурайлычы эмесе. Ал айтат, сүйүү мен махаббат эгиздер, алар менен адам кутту Кудай буйрса. Булбул айтат дагы, сүйүү өмүрдүн алоосу, махаббат болсо анын ажырабас досу. Жашта, карыда, жаша сүйүүсүз. Сүйүү, махаббат, ар бир жандын каалоосу. Сүйгөн жарыңдын дайым жүзү жагымдуу. Сөз сүйлөгөндө анын сөзү жагымдуу. Ал сени сүйгөндүгүн билейин десең, билгин, сүйүүгө толгон көзү жагымдуу. Сүйүү жөнүндө ырын жазат калемим, назик саптарда сырын айтат калемим. Сүйбөгөн жан жок бул укмуштуу дүйнөдө, сүйүп жашоону сунуш кылат калемим. Эч ким көргөн жок махаббаттын өлгөнүн. Махаббат бакыт, максат кой, көр өзүрүн. Сүйүүгө ишен, андан дайым бакыт күт. Сүйүү бул жыргал, сүйүүсүз өткөрбө күн.
Өмүр бою байлык эмес, китеп жыйнап, сөз багып айланасына жалаң жакшы адамдарды чогулткан Махмутжан Атажанов адам баласы үчүн бийлик, мансаптан да мыкты адамдардын курчоосунда тынч жашоо өткөрүү маанилүү деп эсептейт. Өзүнүн уулдарын, кыздарын, неберелерин, кесиптештерин Кыргызстанга өз салымын кошууга жайдары мамилеси менен дилгирлентет. Жылуу мамиле гана бардык адамдардын жүрөгүн жумшартарына бекем ишенет. Misal kalau men bishrak jatam, I cook. Men bishrak jatam, I cook. Мухаммед Асадтын Кыргызстанда окуп жашаганына 6 жыл болду. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде билим алат. Ал менен катар бош убактыларында шаардагы окуу борборлордун биринде англис тилинен сабак берет. Do not cook food. Түшүндүңбү? Асад Кыргызстанга Пакистандан келген. Бул жакка келген күндөн тарта эле кыргыз тилин үйрөнүүгө бел байлаган. Бул аракети ага өзүнө ылайыктуу жумуш тапканга жардам берди. Кыргыз тили менен катар дагы 6-7 тилди билет. Кыргызча, урусча, англисча, арабча и урдусча. Bir жарым жыл, 2 жылдан кийин мен кыргызча билем. Атайын курстарга бардыңызбы же? Жок. Курс эмес, мендер достор бар бияка. Кыргызстанга достор бар, Ошко достор бар, местныйлар. Асадка Кыргызстандын бийик тоолору, таза абасы, анан элдин меймандостугу жагыптыр. Бул нерселер аны Кыргызстанда калууга кызыктырып жатканын айтат. Кыргыз тилин үйрөнүү аркылуу материалдык жактан өзүн өзү камсыздап жаткан каарманыбыз тил билими менен дүйнө тааным кеңейип, кыргыз элин жакындан таанып, көп нерсени үйрөнгөнүн да жашырбайт. Культура, жакшы культура, кийин адамдар жакшы экен. Кыргызстан жакшы мамлекет. Мен Кыргызстанга келип окуганыма кубанычта мен олгону дагы адамдар мага жагат. И кыргыз тили дагы. Азыр анын достору ар кайсы мамлекеттерде окушат. Алар Кыргызстан жөнүндө Асадтан сураганда дайыма табигаттын кооздугун айтат экен. Асадтын сүрөттөрүн көрүп достору да Кыргызстанга келүүгө кызыктар. People are very hospitable. Ким менен жазышып атасыз? Достор. Азыр кайерде досуңуз? Пакистанда. Эмне жөнүндө жазып атасыз? Достор мага сура кандай мамлекет кен, адамдар кандай. Сурап атабыз. Ооба. Аймен Кыргызстан. Асадтын окуу борборунда окуучулары көп. Алар каарманыбыз кыргыз тилин жакшы билгендиктен атайын алыш деген борборго жазылышат. Себеби окуучулар үчүн англис тилин үйрөнүү да жеңил. Бол туби кийин учурчак. Нигора Юнусова окуу борборунда Асад менен чогуу иштейт. Иш учурунда маектешүү кыргыз тилинде болот. Нигора кыргызчаны мыкты сүйлөгөндүктөн бул жагынан Асадка устат. Биз Мухаммед Асад менен 2 жылдан бери чогуу иштейбиз. Биринчи чындап ишке келгенде кыргыз тилин билген эмесмин. Русскийди, английскийди сүйлөгөндө мен анча билбейт элем. Кээде билбей калса экөөбүз сүйлөшүп английскийде, кыргызчада үйрөнөбүз. Бири-биримизден ошентип үйрөнүп атабыз. Жашоодо канча тил билгениң маанилүү эмес, эң негизгиси адамдын тилин билиш керек деген Асад кыргыз тилин билүү менен кыргыздардан көп жакшы нерселерди үйрөнгөнүн айтат. Кыргызстанда чет жерден келип билим алгандар көп, бирок Асад өңдүү ала атууну мекен кылып калам дегендер саналуу гана. Har күнүн мен 10-15 сөздөр har күнүн кыргыз тилиге мен окуп дагы. Инглис тили, араб тили дагы. Интерес бар. Менде бар интерес. Асад кыргызча жакшы түшүнүп сүйлөгөндү да өздөштүргөн. Бирок муну менен тил үйрөнүүнү токтотуп койгон жок. Күн сайын сөздүккө өңүлүп, кыргыз тилиндеги китептерди окуйт. Бир канча тилди билсе да, эмнегедир кыргыз тилин өзгөчө жакшы көрөрүн айтат. Окууну бүтсөңүз аракеттеспи Пакистанга? Окууну бүтүп? Жок, менде план бар, свой. Each time бияка. Ооба. Кийин магистратура. Кийин Алла билет.
Мураталович Кемпиров эмгек миграция жана жаштар министрлигинин жаштар уюмдары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы. Бир канча тилде эркин сүйлөп, 10дон ашык өлкөлөрдө болгон. Мындан улам ар бир жаран өз тилин мыкты билүү менен бир канча тилди билгени дурус дейт. Негизи көп тил билүү бул канча тил билсең ошончо адамсың деп коет. Андыктан көп тил билүү баягы ошол элдер менен баарлашканы, достошкону бир чоң бир түрткү берет да. Эгерде мисалы кыргыз тилинде башка бир улуттун өкүлү келип сүйлөй турган болсоң, сен ал адамга болгон баягы сый урматың жогорулайт. Ал адам менен дагы мындай достошууну каалайсың. Ошол эле сыңары башка өлкөдөн башка өлкөлөрдү көрүп, ошол өлкөнүн тилинде сүйлөй алсаң, сен ал жерде дагы бир чоң сый урматка ээ болосуң. Мындай бул дүйнөдө мындай бир улуттан турган мамлекет жок. Эч жерде ар бир өлкөдө ошол бир нече ондогон улуттун өкүлдөрү жашайт. Алар дагы бири-бири менен ошол негизги мамлекеттик тил же болбосо ошол улуттардын бири-биринин тилин түшүнө алат же болбосо сүйлөй алат экенин көрдүм. Айтып атпайсызбы, мына кыргызстардын жаштары бул 2-3 тилде азыр эркин эле сүйлөп калды деп. Мисалы сиз ошол башка мамлекеттерде жүргөндө ал жактагы жаштардын тилге болгон мамилеси кандай болот атат? Негизи сөзсүз түрдө мен мисалы көп өлкөлөрдө жаштар менен сүйлөшүүдө англис тилинде сүйлөшөбүз. Кала берсе ал мүмкүн араб болобу же болбосо түрк болобу же ошол эле европалык поляк болобу, булар англис тилин түшүнөт. Эл аралык деңгээлдеги иш-чараларда алар сөзсүз түрдө көпчүлүк англис тилинде баарлашат. Ошол негизги баарлашуу тил англис тили. Мисалы азыр көбүнчө бизде жумушсуздуктун айынан чет жерлерге чыгып кетип атпайбы жаштар? Алар ал жака баргандан кийин ошол тилди жакшы билбегендиктен жакшы жумуштарда иштей албай жатышат. Сиздерде мына ушундай жардам берүү мүмкүнчүлүктөр болобу? Сөзсүз түрдө мына азыр биздин көпчүлүк жаштарыбыз мына Казакстан, Россия жана Европа өлкөлөрүндө, андан алыскы өлкөлөрдө жашайт. Алардын тил билбөөсүнүн себеби бул баягы квалификациясы өтө төмөнкү жумуштарга иштеп калууга аргасыз болот. Мисалы жүк ташуучу же болбосо мындай бир кара жумуш аткарууга анчалык тил керек эмес болушу мүмкүн. Бирок ал көбүрөөк каражат таап, айлыгы маянасы жакшы жумушка орношуу үчүн ал сөзсүз түрдө тилди жакшы билүүсү керек да. Өзүнүн кесиби плюс тил. Кайсыл тилде сүйлөгөн болсо ошол мамлекетте ошол тилди үйрөнүп алган, ал жерде кабыл алып жаткан мындай жарандар дагы сый урмат менен кабыл алып, анын баягы карьерасында мындай өсүүсүнө чоң түрткү болот. Азыр сиздер Кыргызстандын бардык аймактарында жаштар борборлорун ачып атасыздар да? Ошол борборлордо көп тилдүүлүк боюнча иш алып барасыздарбы? Жаштар үйү ачылды. Бул негизги максатыбыз. Ошол жаштарды улутуна карабастан ал жердеги баягы этностордун биримдиги, Кыргызстандын кандай этнос болбосун, ошол жаштары биригип достукка чакыруу максатында ачылган. Андан сырткары бул жер жаштардын баягы окуудан сырткары убактысын пайдалуу өткөргөнү шарттар түзүлгөн. Кошумча окуу десек болот, тренинг, семинар десек болот. Акысыз сөзсүз түрдө. Эң негизгиси ошол глобалдашуу шартында жаштар, биздин жаштарыбыз баягы өзүн мындай иденттүүлүгүн сактоо менен ошол эле башка көп түрдүүлүктү кабыл алуусу жана ошол жерде жашай билүүсүнө бир кеңештер, окуулар өтүп турат. Көп тил билүү зарылдык, бирок зарылдык өз тилге болгон сүйүүнү жоготпошу керек. Эң олу кыргыз тилин мыкты билип, андан соң башка тилдерди үйрөнүүгө жол ачуу зарыл. Өлкөбүздө жашап жаткан башка улуттар кыргыз тилин өз тилим деп санашып, бүт аракеттин тил үйрөнүүгө жумшап жатканда, биз дагы жапа-тырмак киришип, тирегибиз болгон тилибиздин өсүп өнүгүшүнө салымыбызды кошконубуз оң. Тил элдин баалуулугу жана байлыгы.